Assalamu alaikum. Hurmattуу dostor, musulman bir tuğanlar. Oroza ayı ıyık ay. Oroza ayında bir tün ele kadır tün 1000 aydan artık. Эми oroza ayдын артыктыгын bizde damlalar, moldalar odan жеткирип аткандар. Мен силерге бул oroza айынын ден соолукка болгон артыкчылыгы жөнүндө айтып берем. Өзүм ошо медицина кызматкери катары жана ушул oroza айын башыман өткөрүп ден соолугума пайда жагын өз көзүм менен, өз денем менен тапкан адам аркылуу силерге жеткирип берем. Адамга бир жолу мүмкүнчүлүк берилет. Сен тазаланып ал, руханий эле эмес, күнөөдөн эмес, өзүңдүн ичиңдеги ооруңан, жанагы толтурган мусоруңан, жаман заттардан тазаланып ал деген бул Аллахтын жакшы неаматы. Йосинари деген япон окумуштуу бул тазалануу жагынан организмди тазалаш үчүн бир күндүк орозо кармоодун артыкчылыгы деген өзүнүн китебин чыгармачылыгын жазып Нобель сыйлыгын алды. Ал сунуш кылып атат, адам ачка болуу менен организм тазаланат. Бул тазаланууда ал жакшы ыкмалардан бир күн суу ичиш керек, же болбосо бир күндө бир тамакты алып салыш керек. Дагы ушундай сунуштардын арасынан 8 жана 16 деген ыкманы алып келип, 8 саат тамак ичип, 16 саат ачык болгон, 24 сааттын ичинде ушундай ыкманы алып келип туруп, бул эң жакшысы деп атат. Ал биздин орозо экен көрсө. Мына орозодо биз ушул Нобель сыйлыгын алган адам бизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эзертен эле айтып келип бизге жыл сайын мусулмандар далилдеп келген нерсеге бирөө алып туруп Нобель сыйлыгын алганы бул биз үчүн таң калыштуу эмес. Организмде адам ачка болуу менен бул ички бардык нерседен тазаланмак түгүл, жанагы ачык болгондо жакшы клеткалар жаман клеткаларды жеп салат экен. Болбосо жана холестерин, майларды ачка болуу менен ошол организм Аллах Тааланын берген неаматы менен өзү башка клеткалар желип отуруп, адам сакайып оорудан да арылат экен. Мына байкадыңар, биз бүгүнкү күнү жаш образыбыз менен моундай болуп, башалам болуп, көзүбүзгө көрүнгөндү жей берип, биз жеген тамактын 80%дан ашыгы аш болбой эле мусорго кетет экен. Дегеле адамзат бир күндө ушул 200 жылга чейин эле доорду алып көрсөк, Рум элинин, гректердин бир күндө бир эле тамактанчы экен, ошол жетиштүү болчу экен. Тамагы дагы анчалык биздикиндей көп эмес, саналуу эле, аз эле тамак. Биз ойлойбуз, тамак менен энергия алабыз деп атсак, көрсө тамак жеп кайра биз энергиябызды өлтүрүп, биздин болгон энергиябыз ичибизде ошо тамакты аш кылуунун тегерегинде болуп эле тыңкыган ичибиздеги мусорлор кайра бизге оору алып келип атат экен. Эми орозодо мынакей байкадыңар, 10 күн өтүп кетти. Байкадыңарбы? 10 күнүн ичинде биз анчалык ачкалыкты сезбей калдык. Мына тазалануу процесси 10 күн жүргөндө, биринчи тазаланууда эле ачык болгондо ашказан күтөт экен тамакты. Бул келип мен тамак жейт элем, канакей күтөт элем деген тамак түшпөгөндүктөн ичиндеги болгон процесс тазалануу жүрө берип, мына ошол 10 күнүн ичинде биз бир жумага чейин ачкачылыкты сезип, тамакты эңсеп, сууну эңсеп, алсырап, шалдырап ушундай болуп жүрдүк. Мына ичеги ашказандар тазаланды. Биз эми ачкалыкчылыкты деле, ачка болууну сезбей эле кайра мурунку абалда келип, эми ашказан эс алып калып, башка организмдер тазалап аткан процессте жүрүп атабыз. Бул процессте боор, жүрөк, өпкө, бөйрөк сыяктуу
бул өзү ишин аткарып, андан ары ашказан эсе алып атат, андан ары бөйрөк башкалар иштеп аткандыктан мына бүгүнкү күнгө чейин оозубуздан жаман жыт чыгып жүрчү эле, ашказан эсе алгандыктан оозубуздан ашказандагы жаман мусорлор жок болуп калгандыктан оозубуздан жаман жыт дагы чыкпай калды. Мына тазаланууну ушул жерден да байкасак болот. Дагы негизгиси ушу 10 күн ичинде дагы эмне таптык? 10 күнүн ичинде биз тамакты көргөндө мына азыр мен жеп ушунун баарын түгөтөм деген ойдо жүргөн тамак келгенде аз гана өлчөмдө жеп тоюп калганды сезип калдык. Сезип калдык деген ашказаныбыз ичегибизге барганда тамак мына тойду деген сигналды келгенде ошону биз сезип калдык. Мына эми жейил десек дагы ашказан ооруп баштады. Мына ушуну кармап калалы. Бул эң жакшы сезим. Бизге Аллах берген сезимди мынакей кайра бизге кайтып берди. Албетте туура орозо кармагандар, урматтуу мусулман бир туугандар, аны лапылдатып туура эмес кармагандар аны сезбей деле жүрөт бүгүнкү күнгө чейин. Мына мен эми ифтар жакындап калатат, мен ооз ачам. Кантип ачам? Суу финик турат, суу турат. Мен 7 финик жейм, же 5-10 жейм. Жээргенин алдында дагы мынакей Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди. Ушу ооз ачарда дуа кылгыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп кетти. Келгиле ооз ачардын алдында эчтекени ойлонбой дуа кылалы. Мени сергители. Бардык ойдогу жаман нерселерди, паниканы таштайлы. Аллахка гана уюп, бизге Аллах берет бардыгын. Ушу азыр кубанычтуу нерсе болот, ооз ачабыз. Аллах Таалам сүйүндүрөт ахиретте дагы. Мынакей финик жесек, бардык заттар бизге барат жетишиктүү түрдө. Финикте бардык аминокислоталар керек болсо жанагы кант, бул ойлойбуз сахарный диабетке зыян жок, кайра сахарный диабетти дарылайт экен. Мен 5 оду жеп, сууну ичип алып туруп намазга кетем. Дасторконда эчтеке жок, байкап атасыңар. Мен дасторконго жолобойм. Биз дасторкондон ошол жерден ооз ачып отуруп, эмне болду? Мен буну башка тамакты көрбөсөм жегим келбейт. Ушуну жедим да барып намазга кеттим. Намаздан келгенде мен ток бейил, тамак да жегим келбей калат. А эгерде ушу дасторкон үстүндө башка жайнаган нерсе болсо, напсы деген алдырып, баары бирдекени оска, бар сокту да болсо салдырып коет. Жок, биз ашказанга тазалануу процессин көргүз келсек, мынакей келге ушинтип ооз ачалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам финики менен жана суу менен ооз ачкыла деди. Намаздан кийин ток бейил болуп калган адам эмне үчүн ток бейил? Бүт мээге чейин барган затта мынакей глюкозалар мээге чейин барып туруп, адамды бүт заттар келип туруп, мына клетка чейин тамак жетип туруп, бизди тынчтандырып койду. Мына оюбуз менен тынч оюбуз менен анткени биз ооз ачтык. Бизде эмне болуп атат? Шашалактап кел балам, мынакей сотканы кармай калабыз, эметип калабыз, шум таң наркы. Биздин өзүбүздүн паникада жүрүп, тамактын аш болушун өлтүрүп, андан бери өзүбүзгө ооруду алып келип атабыз. Эмне дегенде, бул тамактын аш болуу жана сиңимдүү процессине бүт нервтер катышат. Бул ашказандын ичинде 100 миллиардтан ашык нейрондор бар деп айтылат. Ал биздин жанагы омурткада чучуктанча жок деп айтылат. Эндокриналык системалар, мына жытты сезүү нерв, кулак угуу, дам татуу, бүт нерселер, көз менен көрүү нерселердин бардыгы ушуга катышат. Мына ошону биз эмнеге калтырып атабыз? Бардык паникага. Өзгөчө бүгүн мынакей таштагыла жаман оюңарды. Өзүбүз оору кылып атабыз. Эми эмне болот? Коронавирус келатат, эмне болобуз? Пневмония болуп калса, больницага жатып калса, балам ооруп калса эмне болот? Бүгүнкү күнү электр счетун көбөйтөт экен, эмне болот? Жана эртеңки күнү дагы да болсо, дагы бирдеке болуп жер жемишке бензин кымбаттаса эмне болот деп жүрөлү, өзүбүз оору кылып туруп, башыбызды башкамы эчтеке болбойт. Бензин 15 жыл мурун мындан 10 эсе арзан болчу, эчтеке болбой эле жашап атабыз го. Электричествосы бүгүнкү күнү канча болсо эртеңки күнү адам жашай берет, а биз өзүбүз жүрөгүбүзгө баарын байлап коюп, эмне болуп атат? Аллахка таянбай, эмне болот деп өзүбүзгө оорубузду, паниканы көбөйтүп, оорубузду көбөйтүп атабыз. Мен айтарым, жанагында ойдун баары ушу тамакка, процесске катышат. Ошон үчүн жакшы ой менен, жакшы сезим менен, жакшы эмоция менен ооз ачайлы.
Эмне жеш керек кайра келгенде дегенде мен айтам, бардыгын эле жеш керек. Бирок аз гана өлчөмдө. Ашказандын 3/1 бөлүгү тамак, 3/1 бөлүгү суу, жана 3/1 бөлүгү аба деген өтө тойбогула деген сөз. Эми бардыгын эле жей берилсе, урупсо эле баарын уруп бербеш керек. Мен айтып кетет элем, жакшы шорпо, эттен жешибиз керек, фруктылардан жешибиз керек, салаттардан. Бирок ошол учурда столдун үстүндө турса, сухофрукты жана данектен жейбиз, какы өрүктөн да урабыз. Бул бири-бирине өзүнө аш туура келбеген, аш болбогон нерселерди биз аралаштырып эле өзүбүздүн ашказаныбызды үйүп атабыз. Пилорический жом деп коет. Жакшы аш болбойт, жакшы чайнабайт экенбиз керек болсо биз тамакты. Жакшынакай жай чайнап жутуп туруп, анан кийин жиберсек жакшы абалда, мына ошондо жакшы сиңимдүү болот. Жана пилорический жомду адекен алып берип ошол жом ошомой барат да ашказандан жоон ичеге кетет, андан бери андан аш болот, ичүүсү мынакей мусор болуп жана осудан сасык жыт чыкканда ошондон болот. Мен дагы да айтат элем, чакырымда өтө тойбойлуу, бардыгынан азастан жейли, өтө эле ыткытып эле ашказанды уруу бербей, бүгүнкү күнү жана тойду деген сигналды кармап калалы. Андан аркы дагы эмне болорун мен силерге да түшүндүрө бермин. Мен азыр убактымда да тартыштуу болгондуктан мен эми сухурга эмне кылыш керек деген маселени да өзүнчө силерге айтып берермин. Андыктан орозоңор кабыл болсун. Орозону пайдаланып, ден соолугуңар чың болсун, оорубагыла деп. Ассаламу алейкум.